Assalamu алейкум, урматтуу Талас облусунун жана Талас районунун жергиликтүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Көк Токойдо, Жон Арык айылында ушул Улуттук коопсуздук комитетинин тушма тушунда оң тарабына караганда партнер нефти билебиз, жол болду заправкасында. Ошонун жанында 20 сотикте жайгашкан чоң там жакшы условиясы менен сатка чыгып жатат. Андыктан экрандан алыстабаңыздар, мен сиздерге үйдүн ичин, сыртын толугу менен тартып бермекчимин. Дрон аркылуу биринчи чагылдырып берейин, мен сиздерге аянтын. Сатка чыгып жаткан ушул үй чатыры жашыл лист менен жабылган, жаңы салынган ушул үй сатка чыгып жатат. Огороддун этеги ушундай Таластын Токою. Мен сиздерге бул тарабынан да арт жагынан да тартып көрсөтүп берейин. Айланасын тегереген баары кенен. Мынакей туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай бул жагы алмабак. Үйдүн эшиктин алдына келип калдык. Азыр экрандан алыстабайбыз, мен сиздерге үйдүн ичин толугу менен тартып бермекчимин. Андыктан экрандан алыстабай туруңуздар. Мына кирип келгенде бул жер ушундай навес экен. Бул жак летний кухня. Азыр үйдүн ичин тартып берем. Мен сиздерге бул жагы кемеге. Полностью огород, туугандар. Бул жагы баня, өзүңүздөр көрүп тургандай. Азыр үйдүн ичине кирип, үйдүн ичин толугу менен тартып берейин мен сиздерге. Бисмиллахиррахманиррахим. Туугандар, кирип келгенде эле бул жери кире бериш. Оң тарабынан баштайлы. Оң тарабы өзүңүздөр көрүп тургандай топка. Жерде электрический да топка бар. Вот жаксары болот. Бул тарабы чоң эле кухня десек болот. Атыгыл жакта суу түтүктөрү чыгып турат. Ар бир бөлмөдө батареялар коюлган. Мен сиздерге дагы бир жер көрсөтө кетейин. Бул тарабында санузел жайгашкан. Аристон ысык суу, мыстак суу. Бул жакта ушундай погреб бар экен. Туалет, ванна, душ, бүт баардыгы бар. Ичим баардыгы жакшы ремонт. Үйдүн бул тарабына кирели. Бул тарабына киргенде зал экен. Залдын ичи аябай кенен экен. Үстүнө натяжной потолок, жакшы люстралар коюлган экен. Софит. Эшиктердин баардыгы заманбап эшиктер экен. Жаңы форматтагы. Жаңы көрүп атабыз, туугандар. Айнектер аябай чоң, күнгөй бет жана батареялары толук түрдө баардыгы коюлган. Бул жакта дагы чакан өзүнчө бир бөлмө бар экен. Бул жакка да суу түтүктөрү киргизилген экен. Бул жакта да душевой кылып койсо болот. Жана ар кандай багытта бөлмөнү колдонсо болот экен, туугандар. Мына бул тарабында дагы спальня жайгашкан. Бул тарабында тартып берейин. Бул жагында уктоочу өзүнчө бир бөлмө бар экен. Спальня. Жалпысынан алганда үйдүн ичи аябай чоң, кенен экен. Уктоочу бөлмөлөрдү эсепсиздик 4 уктоочу бөлмө бар экен, 4 спальня менен. Бул жактагы детский комната экен. Бул жер эркерный форма менен түшкөн. Бул жер гостевой холл десек болот. Мына туугандар, өзүңүздөр көргөндөй, үйдүн ичи бар обой. Мага бул үйдүн эмнеси жакты? Энектери аябай чоң экен. Жана отопительный батареялардын баардыгы дагы ошондой коюлган экен. Бул жакта дагы өзүнчө спальня комната экен. Ошо туугандар, экрандагы номерде там эси деген номер менен байланышабыз. Баасы келишсе, сөзсүз түрдө бул үйдү алсаңыздар болот. Андыктан бул видео менен бөлүшкөнгө унутпайсыз. Жакындарыңыздар менен бөлүшүп, лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Эми чыгарылышка чейин сак саламат болуңуздар.